Түнкү бозокко саякат байыркы шаардын жанындагы тарыхый маданий музей корукта ушундай аталыштагы фестиваль уюштурулду. Эскерте кетсек, ал Борбордук Казакстандын орто кылымдагы биринчи масштабтуу эстелиги болгон. Маданий иш-чара эл аралык музей күнүн утурлай өттү. Бул жерде коноктор бозокто болгон байыркы ырым-жырымдар тууралуу көбүрөөк биле алышты. Алардын бири оорудан жана кырсыктан от менен тазалоо. Окумуштуулардын айтымында, мунара порталдарынын жанында от жагуу өзгөчө мааниге ээ болгон. Алар Улуу Жөөк жолунда жайгашкан бозоктун кире беришинде орун алган. Обычно каждое лето мы уже в эти дни начинали вести исследования, раскопки. Адатта жай мезгилинде биз казуу иштерин жүргүзүп, археологиялык жерди изилдей баштайбыз. Кире бериштеги дубалдарга от жагы маанилүү окуя. Мындай дарбазалар орто кылымдагы шаарлар үчүн көрүнүктүү объект болгон. Себеби дарбаза Гербен жолу, Гербен багыты. Башкача айтканда, бул дарбаза аркылуу Гербен шаарга кирген. Ар бир порталдын өз аталышы бар. Түндүк дарбазасы Сары Арка, түштүгү Дешти Кыпчак деп аталат. Мы назвали эти порталы, каждый портал имеет свое название. То есть северный портал называется Сары Арка, южный называется Дешти Кыпчак.